Assalamualaikum. Тилекке каршы, курч социалдык драмалардын чоң популярдуулукка ээ болуусу оорчулукту жаратат. Адамдарга блокбастерлер, комедия жана жалпысынан массалык кино көбүрөөк жакын. Социалдык тасмаларда көрүүчү бир көргөндө эле түшүнө туруучу ачык, социалдык көйгөйдү так түшүндүрө турган аналогия керектелет. Мындай мисалдардын бири 2019-жылы жарык көргөн Испаниянын платформа тасмасы. Ал тасмада камактагылар өз кабаттарында социалдык ирет боюнча номерлер менен жайгашышат. Аларга тамак аштын жеткиликтүү болуусу номерлерине жана кабаттарына көз каранды. Бул көрүнүш аркылуу социалдык класстардын жана бай менен кедейлердин ортосундагы айырмачылык баса белгиленет. Кыргыз кино дүйнөсү дагы ушундай ийгиликтүү аналогияны таба алганы менен сыймыктана алат. Алардын ичинен эң көрүнүктүүсү жана бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу болгон белгисиз маршрут кинотасмасы. Тасмада режиссер Темир Бирназаров ошол кездеги кыргыз коомунун ар бир өкүлүн бир автобуска жайгаштырып, комедиялык жана сатиралык татаал социалдык сеттинг жарата алган. Келгиле, анда сиздер менен биргеликте автор бизге эмнени айткысы келгенин, өз суроосунун жообун, кыргыз коомчулугу кайсы багытта бара жаткандыгын жана аны акырында эмне күтүп турганын талдап көрөлү. Айланабызда болуп жаткан ачуу чындыкка чакырык таштаган бардык эле курч социалдык эмгектердей сыяктуу, белгисиз маршрут тасмасы дагы көптөгөн тоскоолдуктарга дуушар болгон. Фильмдин сценарийи 4 жолу өзгөрүүгө учураган. Кино тартууга акча бөлгүлөрү келген эмес. Ал эми кинотеатрлар болсо тасманы көрсөтүүдөн баш тартышкан. Кино жарыкка чыккандан кийин дагы режиссер тасманын мазмунуна байланыштуу кайра-кайра түрдүү сурактарга кабылган. Бирок бактыга жараша тасма жарыкка чыгып, дароо эле культтук статуска ээ болуп, бир нече кинофестивалдарда, мисалы Дүйшөмбүдө өткөн Дидар, Астанадагы Евразия, Москвадагы Ника жана эл аралык Ысык көл кинофестивалдарында эл аралык аренада таанылган. Эмесе, эмне үчүн бул кино тасма мынчалык атактуулукка ээ болду деген суроого жооп издесек. Эгер тасманын сценарийи менен кыскача таанышып өтсөк, көрүүчүгө ал аябай деле гениалдуу сезилбейт. Сюжеттин өзөгү бир топ эле жөнөкөй. Белгисиз маршрут боюнча Кыргызстанды чагылдырган эски автобуста кою тумандын арасында 21 айылдаш жүргүнчү Бишкектен чыгып, келечек айылын көздөй сапар алышат. Сапар учурунда алар урушушат, элдешишет, мушташышат. Айдоочуну кайра шайлашат. Аскердик машыгуу болуп жаткан аймакка кирип, андан кийин жарда асылып калган учур сыяктуу жагымсыз кырдаалдарга туш болушат. Бир гана коллективдүү аракеттердин аркасынан кырсыктан аман калышып, келечекти көздөй жолун улантышат. Ал эми автобустун жолуна Горькийдин Данкосу сымал колуна факел кармап, жөө чуркаган үмүт аттуу бала жарык берип турат. Бирок кабыл алууга жеңил болгон сюжеттик өзөк жана ар бир кыргызга таандык болгон автобустагы көз ирмемдерди камтып, сыртынан жөнөкөй сыяктанган тасма көрүүчүлөргө каармандардын образына, шилтемелерге бай жана ойлонууга себеп болгон диалогтордун дүйнөсүнө чөмүлүүгө мүмкүнчүлүк берет. Темир Бирназаровдун өзүнүн айтымында, чыгармачылык аркылуу айлана чөйрөдөгү болуп жаткан окуяларга байланыштуу өз ойлорун ачык айтууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бул максатта режиссер эзоп тили деп аталган кыйытып айтуу системасын колдонуп, Крыловдун тамсилдери же Салтыков-Щедриндин жомоктору сыяктуу жарым-жартылай түшүнүктүү, кагазга оролгон образдардын, ысымдардын жана окуялардын жардамы менен автордун көп катмарлуу идеялары бекитилген. Бул системаны түшүнүү үчүн керегем сага айтам, келиним сен ук, уугум сага айтам, уулум сен ук деген кыргыздын макалын эске салуу ашыкча болбос. Эзоп тили жарым түшүнүктүү образдар, диалогтор жана табышмактуу ойлор аркылуу өзүнүн пикири боюнча маанилүү кабарды жеткирүүгө өбөлгө түзөт. Ошондуктан биздин фильмде катылган маанини кандай чечмелешибиз, аны талдоо жана ажыратуубуз көптөгөн субъективдүү версиялардын жана чечмелөрдүн бири гана. Балким автор биз түшүнгөн жана чечмелеген ойду айткан деле эместир. Келгиле, анда ар бир каарманга кененирээк токтолуп өтөлү. Англияда 14 жыл жашагандан кийин өз мекенине кайтып келген үмүттүн үнүн биз тасманын эң алгачкы кадрларында угабыз. Автобуска киргенде эле ал дароо бейтаныш чоң эненин жүгүн көтөрүшүп, өз жардамын берет. Режиссер каармандын маанилүүлүгүн кыйытып, биздин көңүлүбүздү ага бургандай. Фильмдин жүрүшүндө ага эч ким сөз бергиси келбейт жана аны ар дайым тыйып, алардын айылында чоочун адам экендигин билдирип, аллегориялык түрдө алар үчүн биринчи кезекте ой жүгүртүүсү чоочун экендиги баса белгиленгендей. Сенден бирөө сурап атабы? Сен кимсиң өзүң?
Мен ким экенимдин айырмасы кайсы? Акырында гана коркунучка кептелгенде бардыгы анын сөздөрүн угуп, Советтер Союзу кулагандан кийин 14 жыл бою үмүтсүз жашап келген өлкө өз үмүтүн тапкан сымал. Аны менен бирге белгисиз келечекке багыт алышат. Режиссердун интервьюсунан биз өткөн муундун аң сезими менен жашабаган тайманбас жаштардын ой жүгүртүүсү аны кубандырарын жана үмүт ошондой жаштардын чогултулган образы экенин биле алабыз. Аны башкы каарман деп атоого болбойт. Тасмада анын көз карашы жана идеологиясы жөнүндө айта турган нерсе аз. Ал кинодо жаркын келечекке болгон үмүттүн образы гана. Фильмдин башталышында экранда секс кызматкери көрсөтүлөт. Анын ишмердүүлүгүн автобустагылардын баары дароо талкуулай башташат. Режиссер алгачкы диалогтордун бири бул темага арнаганы бекеринен эмес. Сойкулук, салттуу баалуулуктарга каршы нерсе катары адамдын ориентациясы менен катар кыргыз коому тарабынан талкуулана турган эң актуалдуу темалардын бири. Astagfirullah. Мындай немелер менен чогуу жол жүрүштүн өзү күнөө болот. Айланайын. Узунураак көйнөк кийип алчы. Кандай каласам, ошондой кийинемин. Ой, мындай немени автобус токтотуп туруп түшүрүп салыш керек. Алгыз бул жолду өз каалоосу менен эмес, каржылык себептерден жана энесинин дарылануусу үчүн акча чогултуу зарылдыгынан улам тандап алганы баяндалат. Ошондой эле коомдун кайдыгер катмарынын мүчөсү катары коомдук процесстерге катышпаган жаштардын өкүлү катары да чагылдырылат. Мисалы, жаңы айдоочуну шайлоо башталганда ага башка жигит кулакчын сунуп музыкага сүңгүп кетишет. Муну менен режиссер ошол маалдагы көпчүлүк жаштардын шайлоо процесстерине кайдыгер мамилесин ачык көрсөтөт. Рэп угуп жаткан жигит улуу муун үчүн түшүнүксүз болгон заманбап муунду чагылдырган каарман. Ал улууларга болгон сый-урматты унута баштагандай. Мисалы, ага түздөн түз кайрылганда гана орун бошотуп бергенин көрүүгө болот. Айланадагылардын ага карата эч кандай деле терс мамилеси жок. Бирок бул кичинекей коомдо болуп жаткан нерселерге аны көп деле аралаштырышпайт. Ал өзү деле алыс жана кайдыгер мамиле кылганы байкалат. Секс кызматкерин айыптоо менен коштолгон эпизодду эстесек, аны биринчилерден болуп Аракеч коргоп чыккан. Сюжеттин негизги кыймылдаткычы катары учкул сөздөрдүн казынасы жана күлкүлүү шакабалар дал ушул каарман аркылуу берилет. Жыргаганлар үчүн жүрүптүрбү? Жанагы оорукчан энесин, мага окшогон алкаш атасын, бөлмөктөрүн багайын деп, силерге окшогон сволочтардан аргандай сөздү кылып, көрбөгөн ордукту көрүп жүрөт. Каарман кырдаалга сюрреализм кошот. Өзү баса белгилеп айтканындай, алкаштын кыстаруулары көбүнчө башкалардын олуттуу түрдө айткандарына салыштырмалуу алда канча адекваттуураак сезилет. Бул союз тарагандан кийинки капиталисттик жашоого ыңгайлаша албаган союздун келечектүү спортчусу болгонуна карабай, замандын сур булутуна багынып чөгүп калса да, акылдуулугу же зээндүүлүгү менен айырмаланган адамдардын образын чагылдырат. Кино тасманын жүрүшүндө ал көбүнчө коммунист карыяга кайрылат. Анткени советтик адам менен байланыш түзүүгө ыңгайлуу экени, алардын тарыхый байланышы бар экендиги баса белгиленип турат. Коммунисттин аты Совет Байке. Анын кийинген кийими, өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөзү баары эле анын советтик адам экенин көрсөтүп турат. Ал бүтүндөй бир муундун али күнгө чейин актуалдуулугун жоготпогон адамдардын символу. Союз учурунда мушташ элекко. Анын карама каршысы шайдоот демократ Алгабай. Сиз ойлонуп сүйлөңүз. Демократиялык өлкөлөрдү көрүп жатасызбы? Советтик албасадан башка деги бир нерсе билесизби? Алардын идеологиялык каршылашуусуна бир нече кайым айтышуулар арналган. Режиссер нөлүнчү жылдардагы маанайларды чагылдырат. Советтик идиллиянын элесин эл унута элек. Бирок батыштын демократиялык баалуулуктары эл арасында популярдуулукка ээ болуп калган. Идеологиялык талаш-тартыштар көп учурда төмөндөгүдөй саптар менен чектелип калат. Силер союз учурундагы жакшы жашоону көргөн эмессиңер, жана силер да өнүккөн демократиялардагы жашоону көргөн эмессиңер. Андан ары өнүкпөйт жана ар ким өз оюнда кала берет. Демократия деп ушунайт. Фильмдин акырында коммунист ухта бара жатып, жаш кызга келечекке жеткенде гана ойгот деп суранат. Бирок ошол айылга жетпей, ошол бойдон көз жумат. Бул ошол доордогу коомдо коммунисттик идеялардын өлүмүн шарттуу түрдө көрсөткөндөй болот. Дагы бир каршылашкан жуп карыган молдо менен жаш христиан. Диндик кастыктан тышкары, режиссер бул жерде муундар ортосундагы ажырымды, аталар менен уулдардын пикир келишпестигин баса белгилеп, коомдун жаш жана улгайган мүчөлөрүн кайрадан бетме-бет коет. Молдоки христиан менен жанаша отуруудан, жада калса жакын туруудан да баш тартат. Бирок аягында алардын элдешкенин көрөбүз.
Duydunga, жылуу kiyinip alsang bolmaz eкен. Eştikiniz. Çarşağınız ko, mağa jelön uktay veriniz. Kudayım. Бул экөө да автобустун башка жүргүнчүлөрү сыяктуу эле коомдун 0-жылдардагы көп түрдүүлүгүн чагылдыруу менен бирге акылдуу сөздөрдү айтып, бирок ал сөздөр ынтымакка келүүгө же болбосо айылга тез жетүүгө жардам бербегени көрсөтүлөт. Чыныгы мусулман ушундай болот. Алхамдулиллах иншаллах. Арактын айынан канча деген адамдар, керек болсо бүтүндөй улуттар жок болуп жатат. Иисус айтат, ичкилик бул. Акындардын тамагы, ичпей коюп адам болгун келеби. Каршылашпаса да өз ара кызыктуу диалогторду курган дагы бир жуп. Коммерсант аял менен эмчектеги баласы бар жаш келин. Алардын алгачкы маектеринин биринде доктурлар келинге жаш бала эмизбөөнү сунушташканы, жакында айыгып кетери айтылат. Ошентип наристе жол бою ачка болуп тамак жебей келет. Соодагер аял болсо тасмада өтө сараң, ач көз киши катары көрсөтүлөт. Анын катышкан ар бир кадр анын материалистик мүнөзүн баса белгилейт. Тасманын дээрлик көбүндө экөө гана сүйлөшүп келген менен соодагер аял келинге бир да жолу жардам бербейт. Бирок тасманын аяк ченинде күтүүсүздөн өзгөрүп, сараң, акысыз эч нерсе кылбай турган аял бөтөн баланы өзүнүн эмчеги менен эмизгенге чейин барган деңгээлдеги каарманга айланганына күбө болобуз. Автобуста болгон окуялар акын гедонист ээр токум менен бара жаткан жигит жана коңшу айылдан келген медайым кыздын дагы тагдырын өзгөрткөндөй болот. Алардын экөө кыздын көңүлүн алуу үчүн атандашышат. Акын алты аялын таштаган, бирок жалтыраган парик кийип, Пушкиндей кылып кооз ырларды жазып, Ханзададай көрүнүүгө аракет кылган образда берилет. Ал акыркы атандашынан жеңилгенин моюнга алып, 2 жашка бакыт каалап, чыныгы өзгөрүүгө туш болот. Мушташка чыккан экөөнүн беттешине милиционер кызыгуу менен карап, бирок кийлигишүүгө ашыкпайт. Эң күлкүлүүсү анын кадрга арак ичип, жол эрежесин бузуп кирип келгени. Ал мушташкандарды кубаттап, бирок эртең менен милиция бөлүмүнө келүүнү унутпагыла деп эскерткени да күлкү менен катар ойлонууну жаратат. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Бирок эртең унутпагыла мага келесиң. Saat 9:00. Түшүндүңбү? Ошентсе да, автор милиция кызматкеринин оозу менен баары мыйзамдын чегинде болушу керек дегенди эскертип турат. Мурда мыйзам бузган дезертир музыкант да бул коомдун бир бөлүгү катары кошулуп, орто статистикалык конформисттин образына айланат. Ал чөйрөгө жараша куулуп, ичимдик ичкенди колдогон, денеси сатып жан баккан кызды эл менен кошо айыптаган, бирок андан соң айдоочуга жагалданган адам. Ал эми конформизм жагынан эч кимди алдыга салбаган каарман, бул албетте колунда короз кармап келе жаткан кемпир. Ал өз пикири жок, ким күчтүрөк болсо ошого ыктап сүйлөгөн персонаж катары көрсөтүлөт. Ал тасма бою олутта эч нерсе деле айтпайт. Болгону шартка жараша күчтүү сүйлөп жаткан кишилерге кошомат айтып, же сөздүн нугуна жараша оомолук кылганын көрүүгө болот. Aman içince çık berette. Emne olup aratasın ya? Ben kalsın beçara. Бул кемпирдин образы глобус көтөргөн балага карама каршы келет. Ал бала уруштарда, ушактарда чоңойгондой таасир калтырат. Бирок ошого карабастан өзүнүн кызыгуусун, балалык жандуулугун жоготпой сактап калган. Мисалы, баарына кыймылдабоого буйрук берилгенде да, ал колунан ыргып кеткен глобустун артынан барат. Балам кыймылдаба. Кыймылдаба. Баарын куткарып калган үмүт менен биринчи болуп сүйлөшкөн да дал ушул бала. Байке, атыңыз ким? Үмүт. Ал Тургай мугалимдик кесипти аркалаган өз атасына каршы чыгуудан да тартынбайт. Атасы болсо, мугалим болгонуна карабай, кийин үйдө катуу сүйлөшөбүз деп уулун кекете коркутуп коет. Менен Тургай. Жашабай жатып атаңа каршы чыктыңбы? Үйгө барганда жонуңан кайшытылбесемби? Мен сени сыткыларым. Сени Ал эми калган 3 каарман тактап айтканда баланын атасы мугалим Шаршендин, биринчи айдоочу менен экинчи айдоочу Токтоштун тагдыры жана алардын ички өзгөрүүлөрү тууралуу режиссер түздөн-түз ачык көрсөтпөйт.
Бул каармандар жана автордун башка айткысы келген көптөгөн ой толгоолору тууралуу фильмдеги калтырылган ишараттар, сүрөттөмөлөр аркылуу гана жоромол кылабыз. 1. Мугалим Шаршен ар дайым автобустан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн чыгып турат. Ал автобусту айдоо укугуна өз талапкерлигин коюп, бирок мурда баңгизаттарды колдонгон деген айыптоолордон улам утулуп калганы көрсөтүлөт. Бир кадрда Шаршен америкалык кепка жана көз айнек менен пайда болот. 2. Биринчи айдоочу 15 жылдан бери автобусту өз демилгеси менен айдап келгенин айтат. Ал жүргүнчүлөрдөн жол керени өз билемдик менен каалагандай чогултуп жатканын көрүүгө болот. Жүргүнчүлөр аны автобусту айдоодон ажыратып салгандан кийин аялынын "Сени булар баары бир баалабайт" деген сөзүн укпай койгонуна өкүнүп ыйлайт. Качарында ал айдоочунун отургучун эмнегедир Сталиндин сүрөтүн кошо алып, анысы аз келгенсип, автобустун фарасында талкалап кетет. 3. Кийинки айдоочу Токтош катардагы башламандык учурунда аракештин капчыгын байкатпай алып коюп, кийинчерээк билмексен болуп кайра кайтарып берүү аркылуу жүргүнчүлөр арасында кандайдыр бир абройго ээ болот. Милиция кызматкери ага кызыктай эскертүүлөрдү бергенин да көрүүгө болот. Андан кийин эл аны жаңы айдоочу кылып шайлайт. Бирок ал автобусту айдап жатканда адашып кетип, тегеренип жүрүп, кийинчерээк асканын четине кептелип калат. Үмүт элди куткарып калгандан кийин Токтош өз алдынча ачкычты тапшырып бергенин байкайбыз. Бирок Үмүт ага автобусту айдай берүүнү сунуштап, өзү болсо ага шам чырагы менен жол көрсөтүп бергенин көрүүгө болот. 4. Автобустун номери N9677A. Сиздин оюңузча бул ишарат эмнени билдириши мүмкүн? 5. Автобус кокусунан аскердик машыгуу өтүп жаткан аймакка кирип кетет. Ал жактан бизге орус жана америкалык солдаттар автобуска киргени көрсөтүлөт. Үмүт турууга аракет кылганда, солдаттан бири ага отурууга буйрук берип, абалды көзөмөлгө алат. Sit down. Алты. Тасманын жүрүшүндө эйр токумда кызыктуу чагылдырылат. А дегенде эйр токумга анын ээси, кийин ошол эле эйрге секс кызматкери отурат. Кийинчерээк эйр айдоочунун отургучуна айланат. 7. Аскердик машыгуу аянтынан келе жатып, автобус кокусунан замбиректи илип кетет. Кийинчерээк ал замбирек тамеки саткан чоң эненин жанында калып калат. Эгер убактылуу жыйынтыктарды чыгара турган болсок, биздин оюбузча автобус аллегориясындагы кыргыз коому фильмдин жүрүшүндө олуттуу өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Анда жүргүнчүлөр бири-биринин идеологиялык, диний жана башка айырмачылыктарын кабыл алууга даяр эмес абалдан өз ара сыйлашууга жана чыдамкайлыкка жөндөмдүү абалга жеткенин байкайбыз. Бирназаров кайсы бир маегинде айрым өлкөлөрдө көп түрдүүлүккө жана ой пикир алмашууга дем берүү үчүн каражат бөлүнүп, бул иштин кандайча уюштурулганы ага жакканын айткан. Биз келечек айылына автобустун жеткенин көрө алган жокпуз. Демек бул тасманын хэппи энди, башкача айтканда бактылуу аякташы болгон жок. Режиссер коом түбөлүккө толеранттуу жана жакшы болуп калганын айтпайт. Ал тескерисинче бизге дагы да жол жүрүүгө туура келерин. Бирок кыргыз коому мындай идеологиялык, диний жана маданий көптүрдүүлүгүндө. Жок дегенде жалпы кайгы учурунда бирге жашоону үйрөнүүсү керектигин көрсөтөт. Болбосо Крыловдун тамсилиндей акку, чаян жана балыктын арабаны ар жакка тарта берип жылыш болбогон сымал ордубуздан эч жакка жыла албайбыз. Ал эми автордун талдоосунун дагы бир маанилүү жагы болуп, анын кинодо инсандын өзүн жана кыргыздын ким экендигин издөө процессин кандайча көрсөтүп бергени саналат. Бирназаров каармандарды ар бир кыргызга тааныш болгон жүрүм-турум өзгөчөлүктөрү жана ой жүгүртүү модели менен чагылдырат. Бул болсо баяндоону байытып, ой жүгүртүү үчүн дагы көбүрөөк мээге азык берет. Төмөндөгү мисалдарга көңүл бурсак, чоң эне чет жактан келген болсо эле жакшы деп жапон корозун сатып алганы. Жапондуку дейт. Качкын аккордеонист музоону сатып, келечекти күнүмдүк жыргалчылыкка алмаштырган сымал. Анын ордуна көңүл ачуунун символу катары аккордеон алганы. Канча калды? Бир торпак дейт. Атасын озурай мейли дедим. Муну өтө эле кымбат го. Эскиден экен. Мындай аккордеон табылбайт азыр. Вальдбейстер. Ара кеч базарга эң жакшы элестерин сактап келген чаңгысын сатканы барып, бирок аны кый албай, кайра колуна кучактап артка кайтканы. Мен райондон лыжадан чемпион болгом. Кой, сен түз эле тозок алып барасың. Сатайын дедим эле. Ниетим барбай койду.
жаштар жана бейтаныштар олуттуу кабыл алынбаганы сыяктуу көрүнүштөр байкалат. Апа, мунуңуз тоттугуш го? Sen onu kaydan bilmeyle balam. Мен турайын. Жашабай жатып атаңа каршы чыктың ба? Үй көргөндө жонуңан кайшы билбесем бе? Жөнө турбайсың. Өзүң айтпадың белең. Kim yam o? Kim? Bilmeyim o. Öňü tanışı surayt. Угуп турсаңар. Дагы бир акылман табылды. Бизге акыл үйрөткөндөй сенесиң кимсиң? Я. Aya akıldı nime kaldı bul? Туғандар. Ошондой эле коомдун мүчөлөрү көбүнчө таңууланган идеологияны ооздорунан шилекейи төгүлгөнчө жактап, талаш тартыш процесстеринде берилип кетип, башканын пикирин уга албагандыгы даана көрүнөт. Эл болуш үчүн ар кандай адамдардын, идеологиялардын жана маданияттардын жыйындысы эмес, бир бүтүндүк сыяктуу система болушу зарыл. Ошондуктан режиссер автобуста 21 адамды эмес, өзүнүн ким экенин издеп, бирок өзүнүн иденттүүлүгүн таба албай жаткан көптөгөн зыяндуу, ой жүгүртүү адаттарга ээ бир кыргызды көргөндөй. Канчалык көп адам өзү үчүн бир нерсе тапса, же көрө алса, кино ошончолук жакшы. Бүгүн биз сиздерге кыргыз коому өз жолун издеп, жаркын келечекке жетүүсү үчүн бири-биринин айырмачылыктарын урматтоону үйрөнүп, кээде жаңы нерселерди кабыл алып жатканын айтып бердик. Бирок ошол эле учурда өзүнүн кыргыз иденттүүлүгүн калыптандыруусу үстүндө иштөөсүн токтотпогон Сапар тууралуу өз чечмелөөбүздү сунуштадык.